Месобулакиева Мирбека, Колдашев Нурлан, судья международной категории. Кандайдыр бир ыңгайлуу учурда жакшы позицияны ээлеп калса жеңишке ээ болуп кетет. Бойкага кийинки беттештерде жана матч реваншта ийгилик каалайбыз, жакшылап даярдан демекчибиз Бойканы. Сенден кыргыз элинин үмүтү чоң, андыктан кийинки беттештерде ал үмүттү актайсың деп терең ишенип кетели. Ал учурда биз 16-жупка сапар алдык. Сайфиддинов Жамсиддин, Таджикистан. Чейинки анын мекендешинин жеңиши эми Жамсиддинге деле албетте дем күч берет болушу керек. Ошондой болсо дагы кыргызстандык мушкерлердин күйөрмандары бар, андыктан алар албетте Кубанычбек Абдисалам уулун эч качан жалгыз калтырбайт. Мына эки мушкертең октагондун ичинде Кубанычбек жана Жамсиддин, Кыргызстан жана Таджикистан. Слева от меня боец весовой категории 71 килограмм. Его рост составляет 179,9, а ему 24 года. Победитель WEF GLOBAL 14. Победитель WEF Selection 14. Победитель WEF GLOBAL 7. Победитель WEF Pro Fight 12. Профессиональный рекорд 10 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по валетудо. Команда «Ынтымак». Тренер Тыныбеков Арслан. Ему 24 года. Встречаем Абдисалам и его соперник в синем углу. Весовой категории 70 килограмм. Ему 24 года. Его рост составляет 182 сантиметра. Чемпион Таджикистана по панкратиону. Чемпион Таджикистана по ушу санда. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда Ахмат, Таджикистан. Тренер Турсунов Бахтияр. Встречаем Сайфиддинов Жамсиддин. Бойцы в середину.
Слушаю мою команду четко. По команде стоп останавливаемся. Уважаем друг друга. За шорты не держимся, за сетку. В пах, позвоночник, затылок не бьем. Пожали руку друг другу. По углам. Удачи, бойцы. Салмағы 71 килограмм келмесіндерге жаңа biraz бергенісін сұрамады, өйткені ал жақта шамалменен biraz жаңағының тамшылары тамып biraz тайғақ болып тұрады. Сондықтан алар қарама-қаршы тарапта, октагонның қарама-қаршы тарабында өздерінің беттешін өткөрүүнү көздөөдө. 71 килограмм салмактагы Кубанычбек Абдисалам уулу биздин мекендешибиз WEF GLOBAL азыр болсо мына ушул жерде албетте буту тайып кеткендей көрүндү, бирок кандай учурда деле бар бир эки мушкер тең туруп абалында эле эмес, партерде дагы өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөткөнгө аракет жасашы керек болот. Жана колду арт тарабынан алып туруп, албетте бул муунтук мас эмес, бул жөн гана ушул ыңгайсыз позицияга түшүп калбоо үчүн болгон Кубанычбек Абдисалам уулунун аракети. Арслан Тыныбековдун шакирти Ынтымак спорт клубунда машыгып келет. Валетудо боюнча спорттун чебери. Азыр мына абалды бир топ оңдогонго жетишти да кайрадан туруп беттешти өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алды. Албетте Валетудон мына күйөрмандардын бир маанайын көтөрүүнү туура көрдү окшойт. Бул атаандашты коркутуу үчүн болгон аракет эмес деп албетте түшүнсөк болот. Эми мына ушундай бир кооз көрүнүштөр албетте күйөрмандарга жагарын. Бул тажикстандык мушкер өтө жакшы билет сыяктуу. Жамсиддин азыр нокдаун. Жана экинчи сокку. Ушул октагон тайгак болгондуктан эки ушундай мушкер өздөрүн кадимкидей ыңгайсыз абалда калып, бир аз башкача абалда аракет жасаганга аргасыз болуп атышат. Ошентсе дагы октагон тайгак болгону экөөнө тең бирдей. Бул же болбосо бир мушкердин буту тайып, экинчи мушкерге тайбай калган жок. Экөөнүкү тең тайып атат. Ошондуктан абал эки мушкер үчүн тең бирдей экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Азыр кайрадан турганга аракет кылган тажикстандык мушкер. Ал учурда ыңгайлуу позициядагы деле болсо Кубанычбек Абдисалам уулу ээлеп турат. Жамсиддин болсо ал панкратион боюнча Тажикстандын чемпиону, ушу санда боюнча Тажикстандын чемпиону. Жана азыр болсо муунтук ыкмасын колдонгонго аракет көрүлүп атат дагы. Анын Кубанычбектин секунданты биздин жаныбызда турат. Анын кадимкидей кеңештери Кубанычбекке чейин угулууда. Жана аягында келип ушул жерден биз кандайдыр бир тагдыр чечүүчү кыймыл аракеттерди көрө алган жокпуз. Эми тескерисинче тажикстандык Жамсиддин ушул жерден атаандашты жерге жыгып алганга аракеттерди көрүү. Анткени буту тайып кетиши деле толук ыктымал. Ары айланып, бери айланып келип, кайрадан эле ыңгайлуу позицияны ээледи. Секундант болсо тургузуп ал деп кеңеш берип атат. Эми аны угабы же окчотурууга жок. Ушул жерде мына кайрадан үстөмдүк кылуусун улантууда. 1,79 сантиметр. Бул Кубанычбектин боюнун узундугу. Туруп абалында албетте анда артыкчылык болбосо да кемчилик жок. Мына иш талаштыра, тулку бойду көздөй жана баш сөөктү көздөй. Мына кезеги менен бирде ичке, бирде башка сокку узатып атып, Кубанычбек Абдисалам уулу ошентип жеңишти камсыз кылды. Буга чейинки биз үмүт арткан бойка кайманаатындагы биздин мекендешибиз өктөм жеңилүү ызасын тарткандан кийин күйөрмандардын маанайы бир аз маанайы түшүп калды эле. Аны кайрадан Кубанычбек Абдисалам уулу азыркы кыймыл аракети менен көтөрдү. Эки мушкер тең азамат жакшы таймашты тартуулап берди. Айрыкча Жамсиддиндин тоңкочу катып сокку узатканы менин эсимде калды деп айтсам болот. Кубанычбек болсо мына ушул ыңгайлуу позицияны ээледи. Бирде ичке, бирде башка сокку узатып атып, ошентип жеңишти камсыз кылды.
мына ушулар өзгөчө жагат да. Чыныгы мына кыргыздын бир кыргыздын айкөлдүгүн, кыргыздын жерлеринин кооздугун сүрөттөгөн ыр, мына ушул ырдын ыргагында октагонго чыкты эле, ал ийгилик алып келди. Бойцы в середину. Об этом бою техническим нокаутом в первом раунде за 2 минуты 47 секунд победу одержал Абдисалам Кубаныч KG. Сайфиддинова Жамсиддина, бойца из Таджикистана. Итак, уважаемые телезрители, нас впереди ждет 17-й бой, и через один бой мы увидим 3 чемпионских поединка, так что далеко от своих экранов не отходим. Впереди нас ждет отличные бои. Итак, приглашается боец